Бүгүн эл аралык эне тил күнү белгиленди. Жалал Баш шаардык мэриасында ар улуттардын жана диаспоралардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын болуп өттү. Анда ар бир улуттун каада салты, өнөр бий жана жөрөлгөлөрүн чагылдырган атайын видео материалдар көрсөтүлдү. Учурда Жалал Баш шаарында 30дан ашуун улут жашайт. Алардын ынтымагын бекемдөө максатында түрдүү маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат. Кала мэриясынын атайын буйругунун негизинде эл аралык эне тил майрамы шаарда жогорку деңгээлде белгилөө үчүн атайын жумалык жарыяланган. Белгилей кетсек, бул күн 1999-жылы Бириккен Улуттар уюмунун агартуу, илим жана маданият маселелери боюнча уюму ЮНЕСКО тарабынан жарыяланган. Дүйнө элдеринин тилин дагы баягы атайын каттап ЮНЕСКО дүйнө эне тил катары каттап калуунун бир максаты ошо үйрөнүш керек экен да.